Жалабат облустук төрөт үйүндө перинаталдык борборду куруу зарылдыгы курч. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Маткеримовдун төрөт үйүнө болгон кыдыруусунун алкагында белгилүү болду. Мында жылына 7000дей төрөт кабыл алынса, ымыркайлардын 30%га жакыны эрте төрөлүп калууда. Перинатальный койка өзү детский палата интенсивный терапия деп коет. Ал өзү 9 койкага рассчитан болсо, бүгүнкү күндө 20 бала ымыркайлы жатышат азырчы. Өзү ал максат бизге аябай керек. Райондордон айына жетпей, кош бойлуу оор немеси менен келгенде, биз эрте төрөтөбүз. Ошолордун биз айтабыз преждевременный роды. Ошолорду ухаживать эткенге бизге аябай көйгөй маселенин бири да. Бизде лабораторияда 22 марттан 26 мартка чейин Жогорку Кеңештин депутаттары аймактарда шайлоочулары менен иш алып бармакчы. Анын алкагында депутат Айбек Маткеримов Жалабаттагы бир катар мекемелердин ишмердүүлүгү менен таанышты. Депутат кайрылуулардын негизинде алгач облустук ооруканадан баштап дарыгерлер менен жолугуп, алардын арыз муңун укту. Биздин больницада томограф жок. МРТ или МР жок. Ошол эле учурда 2 компьютерный томография бар, частный. Ошол өзү больницага бюджетный кылып алып, жасап, сак ушул больницада жаткан ооруларга көбүрөөк пайда келебейле деген ой. Томографияны мен министр Алымкадыр Сайдынович келгенде да, Жогорку Кеңешке келгенде да мен түз өзүнө суроону берип жооп алгам. Азыркы күндө тендер өтүп атат. Иш болгон жерде анча-мынча кемчилдик болот, бирок ошол кемчилдикти кетирбегенге баардыгы сиздер менен биздер аракет кылышыбыз керек. Буюрса мына азыр чоң көйгөйлөр айтылды. Кандай маселени ордунда чечсе болот, кандай маселени акча тууралуу чечсе болот. Ушунун үстүндө чоң аракет кылабыз. Андан соң облустук оорукананын бөлүмдөрүнүн иши менен таанышып, медициналык жардамдын сапатына, имараттарга жана жабдыктарга көз салды. Мындан сырткары түштүк аймактык жүрөк кан тамыр борборунан жана бейтаптардан кабар алды. Эл өкүлүнүн айтымында мекемелерди кыдыруусуна шайлоочулардын кайрылуусу себеп болгон. Элге бизге болгон кайрылуулардын негизинде ошол кайрылуулар канчалык деңгээлде мындай чындыкка дал келет, же болбосо ошол эле биздин баягы элибиздин көрсөтүп жаткан медициналык жардамдардын деңгээлин өз көзү менен көрүү максатында ушул мекемелерге баш бактык. Бул эми көбүнчө баарыбызга белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө биздин элибиздин негизги көйгөйлөрү мына жазгы талаа жумуштары башталгандыгына байланыштуу ушул бүгүнкү күндө жетишсиздик болуп аткан баягы жер семирткичтердин, үрөөндүн жана ошол эле мына банктар тарабынан берилип жаткан кредиттердин пайыздары боюнча өтө көп кайрылуулар болгон. Депутат Айбек Маткеримов андан сырткары Айыл банкка барып 6% насыя жана аны алуунун шарттары менен кабардар болду. Дыйканчылык, мал чарбачылыктарына берилген каражаттар тууралуу кенен сурап, 6% насыяны кимдер алып жатканына кызыкты. Ошондуктан мындай ача-мынча бизден, сиздерден боло турган нерселерди кичине элге оңойлоштуруп бериңиздер. Эл өкүлү эми 26 мартка чейин Жалабатта шайлоочуларынан келген кайрылууларды карап, маселени чечүүгө далалаттанат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.